Бүгүн адамдарды карасак, каяктагы бир болбогон сөздөрдүн артынан чуркап жүргөн болот да. Ал сен андай деди, мындай деди десе, ушул деди дегендердин артынан кууп жүргөн адамдар өтө көп. Көзү жумуш керек. Адамдар эмне деди деген нерсени токтотуш керек. Себеп, урматтуу мекендешим, жаны алсак, кээ бирөөлөр жа да, а кээ бирөөлөр ок. Бирөө сөздү берет, ал ок сыяктуу бирөөгө барып жеткирет да. Кудун башка элчи, башка адам жоктой, жүгүртөк жоктой, кээ бирөөлөр сөздүн жүгүртөгү болуп калат. Бул аны сөздү алып ага жеткизет, андан алып буга жеткизет. Бирок сизди бирөө жамандап, бирөөнү жамандап келсе, мисалы үчүн, аны сиз уктуңуз, сону гыйбат кылдыңыз, башканы бирөөнү ортого коюп алып, тегерек столдо. Бирок билип алыңыз, ошол тегерек столдо бир күн сиз дагы шарик сыяктуу айланасыз. Ишенип турган ошол гыйбатчы досуңуздун алдында, сөзүндө, оозунда. Себеби башка бирөөнү сизге гыйбат кылган адам сизди дагы башка гыйбат кылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан дасторкондо ким менен эмнени жеп отурганыңызды билиңиз, урматтуу мекендешим.